Кыргызстанда кароосуз калган балдардын так саны жок. Бирок бейөкмөт уюмдардын санаганы боюнча өлкөдө кароосуз калган балдардын саны 10 миңге жакын. Ар кандай себептерден көчөдө калгандарды социалдык кызматкерлер кармап балдар үйлөрүнө алып келип турат. Алардын арасында ата-энеси баш тарткандары да бар. Если раньше вот наши уличные социальные работники для того, чтобы пригласить детей в приют, ходили на автовокзал, около подземного перехода, около ЦУМа их было очень много, около рынков, то сейчас вот таких детей там практически нет. Есть работающие дети, но это несколько другая категория детей, которые живут дома, которые могут не учиться или учиться, но они еще и работают. И есть, вот, как мы сказали, уже дети, которые живут на улице. Но вы знаете, в большинстве своем у этих детей есть родители. Они не круглые сироты, и у части из них есть даже оба родителя, и мама, и папа. Эн аталардын балдарга болгон кызыгуусунун жок болуп калышы. Бала төрөлдү, чоңойду, басты, тамак ичкенди билди, менден эч нерсени талап кылбайт деп. Эн аталардын балага болгон мүнөзүн өзгөрүшү менин оюмча. Бул эле кайра ошону алып келет, кайра эле ошол балдар чоңоет, үй бүлө курат, кайра эле алар өздөрүнүн балдарына. Көргөн өскөнүн кылат, көзү түрткөнүн кылат деп кыргыздар бекер айткан эмес да. Вот ошол эле менин оюмча кайра кайталана берет. Биз ушул моментке, ушул нерсеге көпкө чейин дагы камалып калабызбы деген ойдомун да. Балдарды коргоо борборунун тарбиялануучусу 10 жаштагы Бактиярдын ата-энеси бар. Бирок алар тун уулу ымыркай кезинде эле ажырашып кетишкен. Бактияр апасынын колунда чоңоюп, бирок кийин апасы турмуштун татаалдыгына шылтоолоп, улун балдар үйүнө таштап кеткен. Ушул атам квартирада алып, мени алып кетсе экен дейм. Ушул атам менен жашап, апам менен да жашасам экен дейм. Бирок андай болбой эле азыр. Канча немет ушул квартира кыйынчылыкта болуп атат. Апам өзүнчө, атам өзүнчө жашап. Бу жерде сага жагат, бу жерде тарбиялоочулар. Биякта баары эле жакшы, бирок мен бияктан болгум келбейт. Анткени апамдын мээрими же атамдын мээрими андай ушул жактан апам берген, атам берген мээрим болбойт экен. Убактылуу болсо да биз ошолордун ордун ээлеп атабыз, дейин атанын ордунчу. Бирок биз канча аракет кылсак да алардыкына жетпейт да эч убакта. Биз мейли урушпай 5 маал бетинен өп кучактаган күндө да биздики аларга жетпейт анчалык. Чындыгында бала үчүн ата-эне мээриминен өткөн бакыт жок болсо керек. Ата-энеси тирүү түрүп каралбай калган, башка курбулардындай балалык күндөрдү күлүп өткөрө албай калган, көчөлөрдө тилемчилик кылып калган өспүрүмдөрдүн келип чыгышына ким күнөөлүү жана эмне себеп? Институт семьи, наверное, в какой-то мере он умирает, наверное. Деградация семей, или как это назвать правильно, разваливаются. Вот. И это связано с экономическими, наверное, какими-то условиями. Это люди уезжают в миграцию, дети остаются дома. С кем они остаются? Остаются в основном с родственниками, с бабушками, с дедушками, которые, в общем-то, не в состоянии присматривать за ними. Или родственники, которым, в общем-то, до детей, ну, или, скажем так, или нет дела, или просто они не в состоянии смотреть и за своими детьми, и за детьми еще своих родственников. И в итоге дети остаются без надлежащего, наверное, присмотра. Психокоррекционная работа да болот, орусчасын психологиялык жактан баланы өзгөртүү үчүн ошол ишти алып жүрүү боюнча бизде атайын специалисттер иштешет, кызматкерлер. Ошолор иш жүргүзгөнгө атайын ошол боюнча кабыл алабыз. Ар бир Бишкек шаарындагы мамлекеттик администрациялардын астында ошо балдардын боюнча суроолорду чечүү боюнча комиссиялар бар. Ошол комиссиялардын токтому менен алар токтом чыгарышат, мынча убакытка бул баланы кабыл алгыла деп. Ал токтомдо айтылат, биз эмне иш жүргүзөбүз. Ошол иш боюнча план түзүп, анан ишти алып барып баштайбыз. Адистердин баамында коомубуздагы бул көйгөйдөн арылуу үчүн ар бир көчөдө ташталган балдардын тагдыры үчүн тийиштүү органдар тарабынан дыкаат иликтенип, ар бир фактыга укуктук баа берилип туруш керек. Андан сырткары ата-энелердин жоопкерчилиги да жогорулашы керек. Мына ошондо гана бул көйгөйдүн саны азаят деген ишеним бар.